туугандар, бир машина сатылды деген ушундай знак бул. Баарыңыздарга ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Ушул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуздар, ар дайым кудай эле туугандар. Ушул видеого бир лайк басасыздар, атыңыздарды комментарийге жазасыздар туугандар. Именно комментарийге жазган адамдардын арасынан бир адамга туугандар 5000 рубль акча өнөтүп берем. Анан бүгүнкү туугандар биздин видеобуз ушул машина боюнча болот. Өткөнкү видеобузду туугандар аябай көп эл көрүп, азыркы учурда биз туугандар 5ке жакын машинаны саттык туугандар. Бул өтө жакшы. 5ке жакын биздин кыргыз мекендештер машинали болушту туугандар ужечи. Дагы туугандар азыркы учурда Екатеринбургтан бизге келе жатышат. Санкт-Петербургтан келе жатышат туугандар. 2ден 3дөн алабыз депчи. Элдерге азыркы учурда бизде эң эле интересный болгон машиналар Kia K5 жана ошондой эле нелер интересный болду бул жерде. Kia K5-ти Optima'ны көп сурап атышат. Camry'ни көп сурап атышат. Анан Rio баягы Solaris'терди көп сурап атышат азыркы учурдачы. Анан баалары туугандар, мен төлөмдөрүнө келип айта турган болсом, машинаны алыш үчүн силерден 1 сом акча кетпейт. Просто российский гражданство керек, болду. Башка эч нерсе кетпейт. Например деп айтайлы туугандар. Например, ушул машинага келип айталы. Бул китайский машина туугандар, бул Comfort Plus-ка иштей турган машина. Бул машинаны силер айына 75 миңден төлөм болот. Именно ушул машинагачы. Каласаңар 3 жыл каласаңар, каласаңар 5 жылга, каласаңар 7 жылга. Анан баягы оплатасы эми кыйын болуп калбасын дей турган болсоңорчу, машинаны 7 жылга аласыңар дагы ушул турган машина. Бул 0 пробегте, 2023 жылкы машина өзүчө. 0 пробегте. Аласыңар, чтобы баягы оплата кыйын болуп калбасын дей турган болсоңорчу, 7 жылга аласыңар. 7 жылдыкты баягы каласаңар 3 жылда төлөп койсоңор болот. Каласаңар эртеси күнү төлөп койсоңор болот. Каласаңар мына машиналарды чыгарып турупчу, башка бирөөлөргө сатып жүрсөңөр болот. Эгерде такси кылам дей турган болсоңор машинелергечи, мына гражданствосу бар ака эжелергечи, бул азыркы учурда сонун шанс болуп атат. Бизде мына жен товарлар какта калды? Жен товарларды алып салып турбу? Ошол, туугандар. Такси кылам деген адамдар үчүнчү, мына бизнес кылам деген ака эжелерибиз үчүн бизде азыр мен сыртка чыгып машиналарды көрсөтөйүн. Эң арзан машиналарчы. Туугандар, силерден эч кандай акча кетпейт. Силер баягы уткуруп койбойсуңар. Бул жердин проценти баягыдай, тонун проценти эмес туугандар, эң минимальный проценттечи. Плюс ошол машиналердинчи баягы баасынан, эгерде туугандар биздин атыбыздан келе турган болсоңор, 100 миң, 150 миң рубльга чейин скидка кылып беребиз туугандар. Ар бир машинага баягы Pandora деген бул баягы автозапуск коюп беребиз ар бир машинагачы. Машинаны обклейка, лизингке полный даярдап беребиз. Эгер бизнес ушундай таксиге айдайын дей турган болсоңуздарчы. Анан эгерде бизде бир дөңгөлөктөр боло турган болсо, ошол машинанын дөңгөлөктөрүн да кошуп беребиз. Ошол, анан машина алган адамдардын арасынан кудай кааласа туугандар Турцияга бир путевкада ойнотуп беребиз. Анда отдельно түшүндүрүп берем. Эми примерно мен бир бааларын айтып берейин силергечи. Примерно машиналарын сыртка чыгып турупчу, мына машиналардын бааларын айтып берейин. Хотя ону Camry'лерге баралы биринчичи. Туугандар, Camry'ге баралы. Келе бересиздер бул жака туугандар. Келе бересиздер, бул жакта биздин акаларыбыз машиналарды карап алып кетип атышат. Мына туугандар, келебиз, бул жактан келе бергенде эле биздикилерге өзүңөр билесиңер, мына K5-ти айтайын. Биздикилерге аябай интересный болгон машиналар туугандар, мына. Бул K5 интересный болуп атат туугандар. Бул K5 менен бул Camry интересный болуп атат. Анан булардын баягы айына бөлүп төлөй турган акчасы канча болот деп сурай турган болсоңуздарчы, айына мына машиналарга 75 миңден эле акча төлөйт экенсиздер. 75 миңден туугандар, 75 миң акча төлөйсүздөр. Болду туугандар. Каласаңыздар 3 жылга аласыздар, каласаңыздар 5 жылга, каласаңыздар 7 жылга алып туруп, 3 жылдын ичинде, каласаңыз 1 жылдын ичинде, каласаңыз 1 айдын ичинде төлөп койсоңуздар болот. Машина бир сумма коюлат туугандар, машинагачы бир сумма коюлат. Ошодон ашыкча сиздер бир ашыкча төлөм төлөбөйсүздөр, башка кылбайсыздар. Бул эң жакшы жери ушундай туугандар. Анан көпчүлүк комментарийге мына кредит бул арам, кредит мындай, кредит андай экен деп жазыптыр туугандар. Азыркы учурдачы мына заман өнүктү, башка нерсе өнүктү. Азыркы учурда мына Кыргызстанда бир 70% адам кредит менен жашайт. Биздин туугандарыбыз, досторубуз, башкаларчы. Эми өзүңдө акчаң жок боло турган болсо, кредитке алып туруп ишти кыла берген жакшы да туугандар. Просто акчаны туура пайдаланыш керек. Кредитке келген акчаны эле жеп жатып алган керек эмес туугандар. Просто ошону бир жакшы жака колдонуш керек. Мен эле баягы боло турган эле сөз айтам да, буга чейин мен тааныгандар, билгендер, менин катталуучуларым, ака эжелерим билет. Мен болгондой эле айтам өзүчө. Мына машиналар эркекче совсем 0 пробег менен. Выгодный ценада азырчы.
мына Camry biraz кымбатыраак экен туугандар. Эми K5 менен Camry'nin bir 100 000 200 000 эле айырмасы бар экен. Анан мына бизде Sarienta бар, мына бизде азыр комфортко айдайм десеңиздерчи, сыртта баягы Octavia машиналар бар туугандар. Эми ошондой машина айдайм десеңиздерчи. Анан бизде өзүңөр билесиңер, китайский машиналар да бар. Бул жакта мына кааласаңар моундай машина минесиңер. Бул машина өзүңөр билесиңер, баягы булар да Comfort Plus айдайт могу машинанычы. Бул Kia Sonata деген машина. Hyundai Sonata, Kia дейм да, Kia Sonatасы жок. Андан кийинки машина туугандар. Мына Arizona келели, о, нар жака өтө бер. Мына туугандар. Азыркы учурда биздин кыргыздар аябай Аризонадагы өтө бир внимание кылып аткан учуру. Аризону айта турган болсом, лошадиных сил туугандар 256 аттын күчү бар экен мына машиначы. Мына машина почти спортивный экен да, почти. Мына машинаны просто миниш керек. 1.6 объем турбода экен. Машинаны келесиңер сразу туугандар 1 сааттын ичинде силерге оформление кылып, машинанын ключун берип, жанагы коңгурооду бир тартат болду. Ассалам алейкум деп куттуктап кете берет. Сыртка чыгып машиналарды бир көрсөтүп коеюн. Ошол туугандар. Бул жакта биздин операторубуз менен эми иштеп баштап атабыз. Оператор экөөбүз бири-бирибизди эми түшүнүп атабыз мындай коддорубуздучу. Туугандар, ха дегенде элечи, мына бул жака бир жентауырга бир көңүл буруп коюңуздар. Кааласаңыздар туугандар, бизде мына моундай машиналар бар. Ак түстө бул азырчы. Машинаны таксиге минем дей турган болсоңуздар, сразу лицензиясыны, сразу обклейкасын кылып беребиз. За счет салона силерден 1 сом акча кетпейт. Машинаны сразу атыңарга оформление кылып беребиз. Бираз историяңар начар болуп, же болбосо бир российский правоңар жок боло турган болсо дагычы, машинаны оформление этип бере беребиз, кыжаат болбой келе бересиздер. Анан промокодту туугандар баягы келердечи бизге чаларда мына ылдыйда телефон номер турат. Биз өзүнүн номерде калтырабыз, анан рабочий салондун номеринде калтырабыз. Бизден анан мындай деген суроо болуп тур туугандар. Баягы 7 мест алуу машиналар барбы депчи. Туугандар, мына жерде минивендер мыналарчы. Кааласаңыздар мына границага каттайм десеңиздер, ушундай машиналар дагы бар. Өчү мындай бир выгодный ценада келип туруп алып кетсеңиздер болот да мына машиналардычы. Базардын баасындагы эле машиналар. Булардын төлөмдөрүн точно канча экенин билбейм. Эмики видеода айтып берем туугандар. Анан кандайдыр бир сурооңуздар боло турган болсо, комментарийге жазыңыздар туугандар. Кимде кандай суроо боло турган болсо, комментарийге жазсын. Сиздерге ошол комментариңиздерге жооп беребиз. Мына машиналар уже туугандар 2019-жылкы машиналар да. Бул машиналардын баалары арзан эле, бирок булар дагы азыр Comfort Plus-та, Comfort-та иштешет ужечи. Уже Comfort Plus-та иштешет. Кааласаңыздар ушундай машиналардан алсаңыздар болот. Ушул видеону мына көргөн болсоңуздарчы, ака өлкөлөргө жөнөтүңүздөр. Мына көпчүлүк эле адамдарчы баягы башка салондордон эле алып атышат, башка жактан эле алып атышат. Бирок мына арзаныраак жерден алыңыздар, анан баягы скидкасы көбүрөөк жерден алыңыздар. Биздин салон именно ушундай, Кудай кааласа биз официально өзү ушул жерде иштеп баштадык туугандар. Келе бересиздер. Келесиздер, Адишаров тестер же болбосо Максат тестер келип туруп айтасыздар, ушул жерден телефон чалып туруп сураңыздар туугандар. Телефон чалып кандай суроо болгон болсо сурай бересиздер. Ошол. Кудай кааласа эми кийинчерээк насип кылган болсо дагы бир кыргыздарга дагы азыр эмелерди карап атышат экен, салондун ээлеричи, кыргыздардын паспортуна депчи. Эми болуп калса бул деле бир өтө бир бомбический жаңылык болот деп ойлойм. Ошол күндөргө деле жеткирген болсун. Туугандар, бул жакта Camry 70тер дагы бар азыр, карасаңыздарчы. Camry 70. Кара түстө. Кара түстө туугандар, бул машина уже бираз пробеги менен. Мына сырттагы машиналар бардыгы пробеги менен, сырттагы машиналарчы. Булардын баасы естественно туугандар, пробеги менен машиналар арзан болушат. Анан ошол туугандар, бул жакта Kia Optima. Эми бул жердеги машиналардычы мына жан көргөн акаларгачы мына видеону жан көрүп аткан болсоңуздар, эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр боло турган болсо, видеону WhatsApp статусга коюп бериңиздер. WhatsApp статусга койгондорго да отдельный мен белектерим бар сиздергечи. Kia Optimалар туугандар. Kia Optimалар чем Sonatага караганда булар жакшыраак машина эми, чын айткандачы. Эркекче мына машиналар Sonatага караганда жакшыраак. Баалары бирдей эле. Эми бирөөгө Sonata жагат, бирөөгө Kia Optima жагат да туугандар. Кайсы машина жага турган болсо, ошондой машинаны минип кете бересиздер. Келесиздер туугандар, машина ала бересиздер. Азыркы учурда бизге уже мына областтардан дагы келип турупчу. Кааласаңыздар, Москванын Россиянын любой булуң бурчунан келип алып кете бересиздер, машинаны оформление этесиздер. Ошол жака минип кете бересиздер машинанычы. Коркпостон, Сибирде болосузбу, Алтайда болосузбу, Питерде болосузбу, же Екатеринбургда болосузбу, келе бересиздер. Машинаны оформление этип, ушул жактанчы, эгер ошол жакта сиздин гражданствоңуз бар, мүмкүнчүлүгүңүз бар, машина алып мындай башка бирөөлөргө бир арендага берип койгонгочу, туугандар кыла бериңиздер.
убакыт өтүп атат, өмүр өтүп атат. Бирок мына силерге машина болуп калат, өзүнү бир 2 жылда 3 жылда актап койгон болсо делечи, башкаларга бир жакшы бир мүмкүнчүлүк кылып бергиле. Ушулар иштесин, баягы арендага алып, анан выкупка алып, башка кылып, баягы ортомчулар менен кылбайчы. Арендага деле ушул эле эмеде минип атат. Ушундай эле эмедечи, условияда минип атат. Бирок туугандар, өзүнүн машинасы же болбосо өзүңүздүн машинаңыз болгон болсо, үкөңүзгө алып берип койгон болсоңуз, же болбосо баягы көпчүлүк биздин жеңешкалар деле эме да, бул жактачы, баягы гражданствосы бар. Көпчүлүк жеңешкаларыбыздынчы. Ошолор баягы акаларга машина алып берип койгон болсо, акалар мине турган болсо, ол да жакшы нерсе. Ошол убакытты текке кетирбейли туугандар, мен не дейм, биз деле туугандар баягы бир сиздерди карыз болуп калышыңыздарды каалабайбыз, башка болуп калышын каалабайбыз. Чисто бул чын жүрөктөн айтылып аткан сөздөр да туугандар. Келесиздер, полный нерсени сурайсыздар. Анан машиналардын туугандар бардык нерсе прозрачный бул жердечи. Келесиздер полный туугандар, баягы бир суммага келиштиңиздер, банк силерге одобрить этти, ошол суммадан 1 сом көтөрүлбөйт, 1 сом түшпөйт. Ошол сумманы машинаны алгандан кийин эртеси күнү келип жабып туруп, машинаны кааласаңар сатып бересиңер. Же болбосо төлөбөй туруп делечи, машинаны сатып, ошол адамдын акчасын төлөп койсоңор деле болот. Короче туугандар, бул дегени бул бир мүмкүнчүлүк туугандар. Бул бир мүмкүнчүлүк. Мына аризалар туугандар, ушундай бүткөн состояниясы уже бул уже бирөөгө оформление болуп, уже даяр болгон машина. Жана капкара болгон баягы аризалар туугандар, азыркы учурда ушул машиналар өтө бир кызыктуу болуп атат экен туугандар элдергечи. Анткени булардын лошадиных сил көбүрөөк экен. Бираз мындай шустрыраак машина окшойт да өзүчө. Мен айдап көрө элекмин туугандар. Айдап көрсөм, кудай калса айтам. Кийинчерээк туугандар, бир күн балким такси кылып туугандар ошол комфорт плюста канча акча тапса болот, экономда канча акча тапса болот, бизнесте канча акча тапса болот. Ошого окшогон бааларды туугандар дагы силерге айтып беремин туугандар, кийинкисинде делечи. Ошол мына Kia K5'тер деле булар уже пробегтер менен. Туугандар, мына пробегтер менен машиналар баалары баягы өтө потолоктун баалары эмес. Өтө сонун, сочный, мощный сценалардан бул жерде азыр турат да. Келесиздер туугандар, же Адишеров деп келесиздер, же болбосо Максат Аманов деп келесиздер туугандар. Келесиздер дагы ишти кыла бересиздер. Убакытты текке өткөрүштүн кереги жок. Машиналарды миниңиздер. Анан бу жерде тест драйв дагы бар туугандар. Келесиздер, машинаны любой машина жакты туугандар. Например, жаңы бир Хавал машинасын алып атасыз, же болбосо Cherry, же болбосо Mercedes, BMW минип көрөм дейсиздер, келип турупчу. Мен минем дейсиздер. Келесиздер, машинаны минип көрөсүздөр. Жаккан болсо сразу ошол жерден дальше минип кете бересиздер. Ошол эми биз деле баягы колдон келген мүмкүнчүлүктү силерге кылып берели туугандар. Силер деле бизди колдоп турупчу. Ха дей бериңиздер. Кудай кааласа туугандар, бир айдын ичинде жок дегенде бир 100 кыргыз мекендешибизге бир себепчи болуп бир машина алып берели. Бул жерде туугандар силерди бирөө алдабайт, башка нерсе кылбайт, эч кандай эч нерсе жок. Бардыгы прозрачный. Эч бир баягы дополнительный оплата болбойт, башка нерсе болбойт. Анан кредит десе эле, кредит экен бул, биз кыйналып калабыз, анан андай болот, кереги жок. Оң жакта бир эмелерди дагы көрсөтүп берип коеюн азырчы. Ушундай сүйлөп барайын, оң жактан эмелерди көрсөтөлү азырчы. Солярис эконом машиналардычы. Туугандар, мен оюмчачы выгодный эле болуп атат. Азыр баягы мен деле сөздү көп өтпөйүн туугандар, кыска нуска сөйлөйүн. Өзү азыркы учурдачы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Көпчүлүк биздин кыргыз мекендештердин уже гражданствосы бар. Чындыгындачы. Мына өзбек туугандарыбыздыкы бар, тажиктердики бар. Ошол бардык адамдар келип туугандар алып кетсе болот. Кимдин гражданствосы бар, келе бересиздер. Адишаровтан келдим дейсиздер, болбосо Максат Амановтан дейсиздер, келип туруп ишти кыла бересиздер. Мына машиналар делечи. Булар эми конечно туугандар бир аз пробеги менен, но мына машиналар бир вложение требовать этпейт. Просто келесиңер, машиналар бардыгы состояниясы идеал да, мына салондун машиналарды өзүңөр билесиңер, өтө мыкты болот. Салондо баягы эзилип калган, чачылып калган машиналар жок туугандар. Пробеги көп болсо 20 миңи бар, 10 миңи бар, 40 миңи бар, 100 миңи бар туугандар. Ар кандай пробегте да. Бирок мына машиналардын 100 миң пробеги жок. Булар жаңы эле машиналар. Булар уже 22-жылкы машиналар да булар делечи. Просто бир аз минилип калган, уже баалары арзан булардынчы. Просто бир аз минилип калган, буу деген аты бар, бирок өзү арзан. Мына булар фарларынан уже булар баягы жаңылардан да ужечи. Но бир аз пробеги менен булар уже арзан. Ушундай машиналардан 3-тү 4-тү алып коюп турупчу, таксиге берип коюңуздар. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсочу, алып туруп 3-тү 4-тү арендага берип коюңуздар, өзүнө өзү актай берет. Күтүштүн кереги жок. Ошол газды басабыз, кудай кааласа туугандар, эми сиздердин кызматыңыздардабыз. Ошол ылдыйда турган телефон номерлерге чалып байланышып, бардык суроолорду сураңыздар. Анан кандайдыр бир сурооңуздар калып кеткен болсо, комментарийге жазыңыздар, мен силерге жооп берем. Ошол правасы жокторго да бере беребиз, башкасыга да бере беребиз. Анан бир аз историяңыздар начар болгон болсо делечи, келе бересиздер. Аракет кылабыз ушу силерге машинаны алып бергенгечи. Аракет кылабыз машиналарды силерге алып бергенге. Ошол. Мен оюмча өтө жакшы туугандар. Азыркы учурда почти бир 10го жакын адам машинали болуп атышат туугандар. Биз себепчи болупчу.
Аллаға миң мәртебе шүгүр, дагы токтобойбуз. Кудай кааласа газдан басабыз. Акаларым, бир колдоп берип коесуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Коштошпойбуз.